Наполеон Хилл bir жылда кантип байыса болот. Лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Ийгиликке жетүүнүн 15-кадамы. Максатты туура тандаңыз. Эч ким алыскы жолго машина менен эч буйругу жок, максаты жок же жол картасы болбой чыкпаса керек. Статистика көрсөткөндөй, 100 адамдан 2 гана өмүрдө так эмне керек экенин жана ойлоп тапкан пландарын иш жүзүнө ашыруусун биле алат. Так ошол адамдар өмүрдө толук канаттануу менен максатына жете алат жана ийгиликтүү болуша алат. Эң эле кызыктуусу, ошол ийгиликтүү адамдар гана башкалар жетпеген ийгиликтерге жете турган мүмкүнчүлүгү бар. Эгер сиз максатыңызды так аныктап көрсөтө алсаңыз, токтоосуз түрдө ийгиликке жетесиз. Эгерде сиз эмнеге жана кандай максатка талпынып жатканыңызды тактап кое албасаңыз, шашылыш түрдө азыр аныктап алыңыз. Канча убакыт талап кылынат экенин. Койгон максатка жетүү үчүн төмөнкү инструкцияларды сунуштайбыз. Биринчи, жүрөгүңүздөгү кайнап турган каалоо максатыңызды кагаз бетине түшүрүп жазыңыз. Экинчи, жазуу түрүндө план түзүп чыгыңыз. Кайсы максатты пландооңузду жанага кантип жетүүнү. Үчүнчү, максатыңызды кайсы убактарга жеткирип жеңериңизди коюп жазыңыз. Төртүнчү, жазып жаткан пландарыңызды жатка үйрөнүңүз жана тилек катарында көбүгө айтып туруңуз. Тилегиңизди аткаруучу тагдырыңызга ыраазычылык билдирип туруңуз. Жогорудагы инструкция менен дайыма такай иштеп турсаңыз, жашооңуздун өзүнөн өзү эле оңолуп баратканын көрөсүз жана таң каласыз. Мунун жардамы менен сизге каршы чыгып жаткан абалдарды жеңүүгө, сиздин жеңил мүмкүнчүлүктөрүңүз өзүнөн өзү жарала баштайт. Эгер ушул темп менен чарчабастан бул процедураны кайталай берсеңиз, анда сизге тааныш болгон скептика же тоскоолдуктар бара жаткан жолуңузду тосо албайт. Билип койгула. Өмүрдө, жашоо турмушта жок жерден эч нерсе болбойт. Бардык биз менен болуп жаткан кубулуштар өзүбүздөн гана көз каранды. Биздин ийгиликтерибизди кошкондо. Ийгилик пландалган максаттын аракети аркасында жана ошол пландардын такай аткарылып турганында гана жаралат. Уэлтер Краслер өзүнүн топтогон акчаларынын баарын автомашина өндүрүп чыгарууга жумшаган. Ал машина өндүрүп чыгарууну самап жүргөн машинаны билүү үчүн анын түзүлүшүн үйрөнүп чыккан досторун таң калтырып, машинаны чачып жиберип, анан көп жолу кайра жыйнап алчу. Уэлтерди достору мээсинен айныган деп да жүрүшкөн. Бирок Уэлтер аларга көңүл бурбай, өз максатына каты туруп, өз ийгилигине жеткен. Уэлтер Краслер өтө каалаган максатыңа жетүү үчүн билимиңдин аздыгы же акчаңдын аздыгы да тоскоол боло албайт деген түшүнүк айтат. Мария Складовская Кюри химиялык элемент радийди ачкан. Ал эми Эйнштейн атомдун күчөтүү жолунда алынган энергия процессин жазып чыккан. Ар бир илимпоз жөн адамдар жасай албаган жумуштарды жасаган. Алар жөн эле буга ишенген. Аныкталган, даярдалган, такталган максат мүмкүн болбогон алың жетпеген нерселерге мүмкүнчүлүк түзүп ийгиликке жеткирет. Ал бардык эле адамдын колунан келет. Ал үчүн акчанын кереги деле жок. Бирок сизден бир гана каалоо жана инициатива талап кылынат. Аныкталып, такталган максат мүмкүн болбогонду болтурат деген түшүнүк берет. Сиз өмүрдө эмнени так каалаганыңызды аныктап билбей жатып каалооңузга жете албайсыз. Максатка жетүү үчүн ишенимиңизди өрчүтүңүз. Абалды талдап чыгып тактоо керек. Бардык ийгиликке жеткен адамдардын колдонгон инструкциясын пайдаланыңыз.
Сиз бул дүйнөдө эмне кааларыңызды аныктабасаңыз жана умтулууңузду дагы ырастабасаңыз, сиз бирөөнүн идишиндеги калдыгына ыраазы болуп жүрө бересиз. Ал эми өз каалоосун билген адам умтулуп жана аны так билет да, аны кайсы жол менен чындыкка айлантарын да билет. Ийгиликке жетүүнүн 16-кадамы. Инициативаңызды өрчүтүңүз. Бүгүн бүтө турган ишти эртеңкиге калтырган адат. Бул эң жаман адаттардын бири. Андан кутулуу үчүн жеке өзүңүздүн гана каалооңуз күчтүү болуш керек. Эгерде адам өзүн өзү башкара алса гана, ал адамды ийгиликтүү деп эсептесе болот. Аны эки гана себеп иштете алат. Биринчиден, өзүбүздүн жеке тандообуз, экинчиден, мезгил же ошол учурдагы себептүү окуя гана мажбурлаган учурда. Эркиндикке чоң мүмкүнчүлүк берген мамлекет бул Америка. Америка бай адамдардын же кедейлигине, байлыгына карабастан эркиндиктин мүмкүнчүлүктөрүн берип койду. Мүмкүн так гана ушул көрсөткүч жеке ишмердүүлүктү өнүктүрүүгө түрткү болуп жүрбөсүн. Бир жолу Питтсбургдагы Пенсильван темир жолунда иштеген жаш Эндрю Карнеги жумушка келип, шаардын чет жакасындагы өтө коркунучтуу кырсык болоорун байкаган. Ал ошол эле замат башчысы менен байланышка чыгайын деп мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Айласы кеткен ал машинист менен байланышып, ага өзүнүн башчысынын атынан кыймылды токтотууга буйрук берет. Ал бул окуя эмне менен бүтөөрүн билген. Мындай иштерди жеке өзү чечкенге эч акысы жок эле. Бул үчүн жумушунан айдалышын Карнеги билген. Компаниянын инструкциясына каршы кадамга барганын мойнуна алып, жумуштан бошотуусун сурап, арыз менен кайрылган. Бир нече убакыттан кийин башчысы столунун үстүнөн жаш ишмердин атынан иштен бошотуу кагазын көргөн. Анан дагы эмне себеп менен мындай болгондугун түшүндүрүп жазган. Бир күн өттү жана эч нерсе болгон жок. Кийинки күнү Карнегиге арыз кагазын кайтарып беришкен. Анда өтүнүчүнөн баш тартуу деген кызыл менен жазылган экен. Бир нече күндөн кийин Карнегини башчысы чакыртып мындай деген. Жаш жигит, адамдын эки түрү болот. Биринчиси тапшырылган тапшырманы аткаргандар. Экинчиси булар сураган нерседен көбүрөөк жасагандар. Муну менен ал жаш Карнегиге туура кылынганына, тыюу салынган нерседен коркпой кылган аракетине ыраазы болгон. Жорж Стефек ардагерлердин ден соолукту чыңдоо госпиталында жүргөн кезде ага ой кирген. Мындай ойлонгондо ал ой бардыгына деле келчүдөй. Кыскасы, ал өзүнүн оюн иш жүзүнө ашырууга госпиталдан кийин киришкен. Стефек кир жуучу жайда крахмалданган көйнөктөрдү бир орундан бөлөк орунга орнотуу үчүн кардондон жасалган куралды ойлоп чыккан. Ал мурунку колдонулган нерседен 30% арзаныраак болчу. Мындай бизнес ага жакшы кирешелерди алып келген. Ийгиликсиз жумуштун болуусунун бирден бир себеби пландарыңды эртеңкиге калтырганың, убакыт жетпейт деп актанганың болуп саналат. Башка күнгө калтыруу же узартып жүрө берүү адатыбыз ийгиликке алып барбайт. Ошонун айынан жолубуз буулуп калат. Алдыга умтулган адамдар ар дайым убакыт таап, максатына жетүү үчүн пландарын түзөт.